İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan sonun bir hadis, uzun hadis. Mına şol hadisten payda alганга hareket kılabız. Bir ibadat köy Jurayj degen bir kişi ötken eken. Öte ibadat köy kişi eken. Oşol adamlardan alыстап, oğuçolunup, alыс bir жерге bir oşol murdagı ibadat köy insanlar adamlardan alыста bir üy kurup alışat eken. Oşol biyik jıgaçlardan kurup, anan oşonun üstüne çıkıp alıp, anan eşigin jаап alıp, oşol jerde hiç kimge çalgыбастан ibadat kılışat eken. Mına ошол kişi dagı Jurayj degen kişi dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bir ibadat köy insanlardan biri deyt. Öte takvalılığı menen, ibadat köylüğü menen adamların arasında öte atağı çıkan kişi. Anan kündördün birinde oşol ibadat kanasında ibadat kılıp jatkan kezde enesi kelip, namaz okup jatkan kezde enesi kelip, ya Jurayj dep çakırıp kalat. O Jurayj dep çakırıp kalat. Anan eneme жооп берсемби, же намазымды улантсамбы деп, андан ары намазын улантып, энесине жооп бербей, намазын улантып окуп кете берет. Анан эртеси күнү дагы энеси келип, я Jurayj десе, энеме жооп берсемби, же намазымды улантсамбы деп мына ушундай ойго келип, анан кой намазымды улантайын деп, энесине жооп бербей, намазын окууну андан ары улантат. Анан кийинки күнү, үчүнчү күнү дагы enesi kelip, ya Jurayj деп, дагы намаз вактысына дуч келип калган болот. Намаз вактысында ошол намаз окуп жаткан кезде келип калган болот. Ошондо намазымды улантсамбы, же энеме жооп берсемби деп, анан кайра намазымды уланта берейин деп, мына ошол нерсени туура көрүп, намазын улантат. Ошондо энеси Jurayjге карап, баласына карап, сени Аллах Таала сени жүзүңдү ошол бузук аялдардын жүзү көрсүн, сенин жүзүңдү бузук аялдардын жүзү көрсүн деп, мына ушундай дуа кылып кетип калат. Анан күндөрдүн биринде bir жерде адамдар мына ушундай ибадат көй инсан бар, өтө таква инсан, Jurayj деген bir киши бар, мына ушундай таква инсан бар деп сүйлөшөт. Анан ошол шаарда өтө бузукулугу менен, өтө сулуу bir атагы чыккан bir аял болот. Өтө келишкен, өтө сулуу bir ayal болот. Анан ошол аял айтат, мен ошол Jurayjди бузамын дейт. Ошол кишини бузамын дейт. Анан күндөрдүн биринде ошол Jurayjдин алдына келет, ибадатканасына келип, өзүнү Jurayjге сунуштайт. Зына кылууга чакырганда Jurayj аны карап да койбойт. Ошондо жанагы бузук аял сулуу болбосоң, өтө келишкен сулуу аял, сен эми мына карап тур, шашпай тур деп, анан Jurayjге жакын турган bir чопонго барып, аны азгырып, чопон менен зына кылып, ошол чопондон, ошол малчыдан боюнда болуп калат. Анан күндөр өтүп, жанагы бузуку аял төрөйт. Төрөгөндө адамдар бул кимдин баласы, кимден болду деп сурашканда, бул кабар падышага чейин жетип, бул Jurayjден болду, Jurayjден төрөдүм деп айтат. Анан ошондо падыша аскерлерине буйруп, ал ибадат көй деп билсек, ал мындай иштерди кылып жүргөн турбайбы, аны тез ошол буту колуну байлап алып келгиле дейт. Анан аскерлер келип, жанагы лайдан, жыгачтан жасалган ибадатканасын талкалап, анан Jurayjди колунан байлап, анан падышанын алдына алып келишет. Ошондо падыша, мына сенин абалың деп, ошол Jurayj өтө турган, келе турган жолго бузук аялдарды тизип коюп койгон болот. Ошондо ошол бузук аялдардын алдынан өтүп кетип жатып, Jurayj аларга bir жылмайып күлүп койгон экен. Анан падышанын алдына алып келип, ошол коюшканда, падыша бул бала сенденби деп сураганда, жанагы кичине баланы алып келгиле дейт. Жана кичине баланы алып келгиле дегенде, ошону киндигине коюп, атаң ким дегенде, ошол менин атам жанагы баланчы, малчы, баланчы, чабан, ошол чопон деп айтып берет. Мына бул Аллахтын bir керемети. Тарыхта 3 бала сүйлөгөн, мына ошолордун бири мына ошол хадисте, ошол Jurayj, ошол киндигин кармаган кезде, колун койгон кезде сүйлөгөн бала, бөбөктүгүндө сүйлөгөн бала, 3 баланын бирөөсү мына ошол. Анан бардык адамдар буга күбө болуп,
кийин бул кылган иштеринен өкүнүп жүрөйүштен кечирим сурашып, анан сиздин ибадатканаңызды күмүштөн же алтындан куруп берейли дейт. Ошондо жүрөйч, жок, менин ибадатканамды ошол кандай болсо ошол абалына келтирип койгула, жыгачтан болгон абал, жыгачтан лайдан жасалган, ошол абалына келтирип койгула деп анан ошону айтат. Башка эч нерсе керек эмес силерден дейт. Мына ушул хадистен билсек болот, инсан бул жашоодо 1 мүнөттүн ичинде шерменде болуп калышы мүмкүн. Аллах өзү сактабаса. Аз убакыттын ичинде инсан көп жалаларга калып кетиши мүмкүн. Мына эгер Аллах Таала өзү мына ушул таква пендесин куткарып алганда, эгер өлүп кеткенде акырети таза болгону менен адамдар ар кандай ойдо калмак. Ар кандай жаман бир ойдо калмак. Бирок Аллах Таала мына ушул пендесини өзү сактап койду. Жана ошондой эле бул хадистен алына турган дагы пайдалардын бири, өтө бир зарыл ишиңиз болуп турса дагы, чоң бир бизнес келишимдин үстүндө турсаңыз дагы, чоң бир иштин үстүндө турсаңыз дагы, эгер энеңиз телефон чалып кала турган болсо, сөзсүз ошол ишти токтотуп туруп же 1 мүнөткө коюп туруп энеңизге сөзсүз жооп бериң. Бул албетте дүйнө жана акырет жакшылыгы жана сообу мына ушул ата эненин кызматында дагы болот экен. Wallahu a'lam.